Assalamu alaikum. Мекендеш медиа YouTube каналының көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүнкү видеобуз ушул брудер тууралуу болот. Сиздерге аз да болсо ушул видеобуз пайдалуу болот деп ишенем. Андыктан биздин каналга биринчи жолу көрүп аткандар лайктан басып, комментарий жазып коюңуздарды суранабыз. Сиздин ар бир баскан лайкыңыздар, комментарийиңиздер башкалар үчүн дагы пайдасы тиет деп ойлоймун. Туугандар, эгерде жожо кыламын, көбүрөөк жожо багам десеңиздер, ушундай брудер кылууну сунуштайм. Муну мен өзүм жасап бүттүм. Астыда кичине жерлерге эшик жасашым керек. А так негизинен 99% бүттү. Бул кандай болду? Мен азыр размерлерини, кандай эмнелер кеткендерин сиздерге азыр көрсөтөм толук. Андыктан биздин каналдан алыстабаңыздар. Туугандар, бул размери узунуга 4 метр бул жагы, эниге турасы 80 сантиметр. Мен бул жерге бир катарыга где-то 200'ün тегерегиде жожо батат деп расчет кылып атам. Бирок канчалык батат билбейм. Мен өзүмдүн расчетумда, эсебимде. Анан буюрса бул бир жумага чейин келет, туугандар. Себеби бул адлер чөчөлөр өтө тез чоңоет, баккандар билет. Анан буну бакканда дагы G1 деген мындай комбикорундар менен баксаңыздар жакшы чоңоет. Ошондуктан бул бир жумага эле расчет, бир жумадан кийин буну жылдырыш керек. Бул мына инфракрасный лампа деп коет. Бул инфракрасный лампа бул күндүн нуруну берет, жылуулукту берет да. Мына чөжөлөр үшүгөндө бул жерге келип ысынат. Ысынып, анан нар жагында пипеткаларды коюп койгонмун. Аны кийинирээк 3-4 күндөн кийин сууду коем буюрса, анан кийин ошол пипеткадан ичет, ага чейин мындай паялкада ичип турат. Буга өзүнүн кошо турган эмелерине кошуп, анан берем сууга. Анан бул жагда кармушкалар. Бул бункерный кармушка деп коебуз мынаны. Буга жемди салып коесуздар, мына жей берет, үстүдөн түшө берет, жеп бүткөнү үстүдөн түшө берет. Наргысы лоточный. Лоток так бир жагында 14, 28 жожо бир жейт да, мына узун лотогуна. Ушинтип эме кыласыздар. Анан мына ниппельный паялка кылганмын, мына сууду. Бул ушундай кылган жакшы болот негизичи, анткени баягы эмеде мынага окшогондорго койсоңуздар, бул өздөрүнүн кыгы түшүп калат, вирустар түшүп калат, аны ичип алса чөжө ооруйт, өлөт. Ошондой немелер болушу мүмкүн да. Ошондуктан мындай ниппельный паялка кылсаңыздар абдан сонун болот. Эң жакшы метод ошол. Бир бочокко куюп коесуздар, дарысын дагы кошмоюн дагы кошуп коесуздар. Бул жактан ниппельный менен иче берет. Удобный да, караганга дагы, чөжөлөргө дагы удобный. Дагы эмнелерди айтабыз? Мынантип сетка кылып койгонбуз. Бул жагы эгер суук боло турган болсо, бул жагы мындай клёнка бирдеме мынантип жаап койсок болот. Анан мыналар эшик, булар ачылып жабылат, мынаны исин эме кылганда. Анан дагы эмнелерди айтабыз? Анан бул жерге мынанын асты бу жерге коробкаларды эле коюп койгонмун. То есть кардондорду. Коробканы кыркып коюм. Мунун асты мындай USB. Себеби бул жер кийин бүткөн башка жака насип кылып жылдыра турган болсом, бул жерди как склад катары өзүмдүн эме колдоно берем да, тиричиликке. Банка коем, инструмент коем, башка коем. Анан бул жагдан шланга, мына 20-лык шланга, 25-тик диаметрде келген дагы, бу жерде колено кылып туруп, углдан, буштан бул жака 20-лыкка өткөрүп, анан бул жерге мындай крайник коюп койгонмун. Крайник койгонумдун себеби суу өдөдөн келгенде, нарактан келгенде мынанын ичинде воздух пайда болот да. Мынанын ичинде воздухтар калып кетет, баягы шарик болуп чыкпай. Анан ошондо мына жерде ачып туруп, тазалаганда же эмеде мынаны ачсам, мындай суу чыгат. Азыр суу жок, мен суу куя элекмин пока. Ушул жерде ачып, воздух чыгарып туруп, анан тазалаганда, башка нерселерде удобный да, мындайча айтканда ыңгайлуу кылып жасадым. Бул 3 этаждын полный ушундай кылгам, бардыгы окшош эле. Анан дагы айта кетчү нерсе, ошол бул жакта тройник койдум. 20-лык шлангадан бул жака кетет. Азыр бул жака дагы угольник койдум. Мынандай кетип туруп, жерден ушулары калды бүт элек.
шланга кетет да. Бул жерде мына пена турган жерден тешик бар. Үстүдө бачок коем дагы. Ошо бачоктон үстүдөн эле сууду куям. Ошо суудан келип туруп, мындай келип туруп, үстүдөн давление басат. Давление басканда бул жерге дагы на всякий деп крайник коюп койдум. Баягындай эме болгон маалда керек болуп кала турган болсо жаап эме кыламын. Ачып жаап дегендей. Немеге ремонт иштериге да. Анан мынабул немени 250 ваттта мынабул лампа. Анан булабу кабелдерди болсо мен 3-2 жарым медовый кылдым. Вага менен улап. Себеби бул нагрузка түшсө мына кабель кызып кетиши мүмкүн да. Ошондуктан медовый кылып, безопаснейраак кылып, коопсуздук жагынан эске алып, ошондой кылып жасадым. Сиздер дагы ушундай брудер жасаңыздар деп. Кантип брудер жасайсыз? Брудер деген эмне деген суроолор дагы болуп атат да. Брудер деген ушул жүжөлөрдү сактай турган, кармап чоңойто турган жер. Өзү негизи брудер бул жерге мындай астыга тартмай кылып башкача метод менен кылат. Мен ага убакыт дагы болбоду. Кичине убакыттар болуп жетишпей калдым. Ошого мындай эле кылып койдум. Бул жерге мындай рейка коюп туруп, астыны мындай сыдырмай кылып туруп, мен мурда видеолорумда көргөн болсоңуздар керек. Кыгы клетка коюп туруп, сетканын астыга кыгы түшсө жакшы болот негизичи. Мынада эми опилка салып эме кылыш керек болуп калат да. Өзүм тазалап турушум керек болуп калат. Эми ошондой болсо дагы эми Кудайга шүгүр жакшы эле. Анан бул жакта мына жерде борт кылып койдум. Мына борт. Бул эмнеге мындай кылды деген дагы сиздерге дагы балким эме болот. Мына где-то 17 сантиметр кылып борт кылдым. Буну туугандар жүжөлөр кичине чоңойгондон кийин бул жерди мындай сверлитетип коронка менен тешип коем. Тешип туруп бул жагыга наружный кормушка кылам сыртынан. Ичинен башын жеп, сыртынан акырыны сыртынан кыламын. Себеби бул салганга да оңой, жүжөлөргө дагы жакшы болот. Ошондой кылган деп жетишпей калганыма байланыштуу. Мына ушундай кылып сразу неме кылып койдум, даярдап койдум да, буюрса. Анда көрсөтөм кийинки видеолордо дагы буйруп насип кылса. Анан ошого мына бул немени койдум. А так негизинен эгер ондай кылбай турган болсоңуздар сиздер, мына сетканы до конца аяга жеткирип койсоңуздар дагы боло берет. Анан бул жактарыны временный эле кардон менен жаап койдум. Эме менен, кагаздар менен эле. Астын жагын фанера менен жаап койдум. Себеби мына жерге дагы буюрса где-то бир 200дөй жүжө батат. Бир жумага чейинчи. 200дөй бир жумага чейин батат. Бул жака опилканы салып туруп, мыналарды ачып таштайм, ошондо жүжөлөр кирип чыгып биринчи этаждагы. Бемалат жемини жеп, сууну ичип, ушул жерде мындай жүрсө боло берет. Экинчи этаждагыларды мыналарды астын жапканын себеби асты эме болот да, суук болот. Жылуулук өдөгө көтөрүлөт. Ошондуктан үстүнү көп ысып кетпесин деген максатта мындай ачып койдум да кичине. Эгер сууп жүжөлөр эме боло турган болсо, üşүй турган болсо, мындагын керектүү учурда жаап койсо болот. Анан бул жерге мындай термометр коюп койдум. Термометрде бул жерде эмени мен ошол брудердин ичи канча градус болуш керек, мен байкап турушум керек да. Мисалы үчүн сууп кетиши мүмкүн, ысып кетиши мүмкүн. Ошону ушул жерде мына жерден карап туруп эме кыламын. Жүжөлөр биринчи күнү 3 күн 35-34 градуста болуш керек. 3 күндөн кийин анан секиндик менен, акырындык менен температура түшө берет. Эгерде мына жаздын күнү мыналар ысыты бериши мүмкүн. Ысыты бере турган болсо, буларды чечип туруп, кадимки эле баягы биздин сары лампалар барго, ошолордон эле салып койсо дагы болот. Ошондон салып коем. Анан ошондо мына жылуулук азаят да. Анан бул жактарда тешиктери да бар, бул жактарда. Мына жерде вентиляцияга жаздын күнү айрыкча сквозняк кылганга бул жерде вентиляциялар бар. Бул жерде да тешиктер бар. Бунун үстү кухня, летний. Бунун асты подвалды ушундай брудер кылып койдум. Эми келечекте дагы үйгө склад кылып иштетсем боло берет буюрса.
Ошондуктан сиздер дагы ушундай брудерлер жасай турган болсоңуздар, мындай расход кылганга дагы кийингиликти дагы ойлоп туруп ошону ориентирован кылыңыздар. Мен мисалы үчүн муну кийин иштетпей турган болсом, мыналарын снимать этип коем, уже буягы полка катары тура берет. Анан дагы бир маанилүү нерсе туугандар. Бул эми мындай мен жакшы ниет кылып койдум. Ушул эле немеде мен гидропониканы да өстүрүп көрсөмбү деген план кылып атам, насип кылса. Ал жөнүндө дагы сиздерге буюрса видео тартам, эгер насип кылып калсам. Ушул жерде дагы гидропониканы өстүрсө болот. Мен интернеттерде көрүп атам, мен ошону дагы Кудай буюрса өзүм кылып көрөм. Эгер кылып жакшы натыйжа боло турган болсо, мен ойлогондой сиздерге дагы видео тартып көрсөтөм. Ошонун дагы эсебин алып, кичине расходум неме болуп кетти. Мына асты жагы бетон, бул жактары бетонду кичине обшивка кылдым жыгачтар менен. Эми чыгымга келе турган болсок, эми канча чыгым кетти дей турган болсок, эми өзүмдөн кичине материал чыкты, көп эмес. Мына аркада турган ДСП эле чыкты. Калган нерселерин полный сатып алдым. Ошондо дагы мынау кармушкалары менен ниппельный поилка, шланга, мынау лампа, кабелдер эми өзү үйдөн чыкты. Где-то бир 20, адашпасам 30га жетип калды да. 30га жетип калды. 20 менен 30дун тегерегиде. Себеби азыр эме кымбат экен, материал билимсиз, расход кирип кете берет экен. Ошол туугандар. Сиздер да жасаңыздар, кылыңыздар. Айрыкча чет жерде жүргөндөр ушундай бизнес кылсаңыздар болот. Эми аракетке берекет дейт Кудайым, аракет кылып, жакшы ниет кылып, эме кылсаңыздар болот. Иштешем десеңиздер, мен иштешүүгө даярмын, оптум десеңиздер, оптум иштешебиз. Өзүмдүн билген опыттарым менен мен эми көп деле билбейм, бирок билишимче Алланын ыраазычылыгы үчүн сиздер менен тажрыйба менен бөлүшкө даярмын буюрса. Андыктан биздин каналды биринчи жолу көрүп аткандар, биздин каналга катталыңыздар. Мына буюрса жаз келди. Жакында буюрса малиналар тууралуу, клубника тууралуу өтө сонун бизнес идеяларды көрсөтөм сиздерге насип кылса. Андыктан биздин канал менен дайыма бирге болуңуздар. Биздин каналга катталып коюңуздар. Биздин видеолор буюрса сиздер үчүн кайсы бир деңгээлде пайдалуу болот деп ишенем. Сиздер менен Мекендеш Медиа YouTube каналы болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Сиздерге дагы ушундай жакшы брудерлер ниет кылган болсоңуздар, Алла таалам ушундай ыйык орозо айларында ниеттериңиздер кабыл кылып, орозоңуздар кабыл болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.